Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабакка даярсыңарбы? Анда бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 4-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амраевна. Сабагыбыздын темасы дарыканада. Сабагыбыздын максаты окуучулар дарыкана эмне экенин билишет, жаңы сөздөрдүн маанисине түшүнүшөт, көнүгүү машыгуу иштерин аткарышат. Таанып билүү, ой жүгүртүү көндүмдөрүн өнүктүрүшөт. Балдардын элестетүүсүн, көркөм окуусун калыптандырат. Дарыканада соода кылуу маданиятына үйрөнүшөт. Эми балдар, сабакты баштаар алдында көңүлүбүздү ачып алалы. Кыты күлүп кой. Апаке, бөбөгүмдү бакчага алып барайынбы? Кой, анын жүрөгү түшүп калыптыр. Дарыгерге алып барайын. Апаке, кайсы жерге түшүптүр? Азыр эле таап келе коеюн, дептир Самат. Күлүп алдыңарбы? Кызыктуу экен. Эми балдар, өтүлгөн темаларды кайталайбыз. Ден соолугубуз чың болуш үчүн эмнелерди жасашыбыз керек? Сен жөтөлүп калсаң, кимге кайрылуу керек? Силер курбуларыңарга жардам бересиңерби? Суук тийгенде кандай абалда болосуңар? Ушул суроолорго жооп жазып, WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Дарыкана деген эмне? Дарыкана медициналык товарларды даярдоочу, сактоочу жана берүүчү мекеме. Балдар, биз дарыканадан эмнени сатып алабыз? Дарыларды дарыканадан сатып алабыз. Окуп, эстеп калгыла балдар. Бир күндө 3 маал, эрте менен, түштө, кечинде. Эт ысыгандын дарысы, температура болгондо иче турган дары, тамакка чейин, ач карын. Эми балдар, диалогту ролдоштуруп окуйбуз. Саламатсыздарбы? Сиздерде бул дарылар барбы? Бар, берейинби? Ооба, аларды кандайча ичиш керек? Бир күндө 3 маал ичиш керек. Тамакка чейинби? Жок, тамактан кийин. Рахмат. Мага дагы эт ысыгандын дарысын бериңизчи. Парацетамол берейин. Балагабы же чоң кишигеби? Чоң кишиге. Баары 260 сом. Мына. Рахмат, жакшы калыңыз. Көрдүңөр балдар, биз дарыканага барганда кантип дары алууну үйрөндүкпү? Дайыма ушинтип сылык болуп жүргүлө. Эми балдар, 3-чү көнүгүүдө схемаларды толуктайбыз. Эт ысыгандын, жөтөлдүн, баш оорунун бир күндө ичилет. Чекиттин ордуна сөз коебуз. Эт ысыгандын, жөтөлдүн, баш оорунун эмнеси болушу мүмкүн? Дарысы болот. Эт ысыгандын, жөтөлдүн, баш оорунун дарысын бир күндө 3 маал ичилет. Көрдүңөр балдар, эт ысыгандын, жөтөлдүн, баш оорунун дарысы бир күндө 3 маал ичилет. Дагы кайталайм. Эт ысыгандын, жөтөлдүн, баш оорунун дарысы бир күндө 3 маал ичилет. Ошентип толуктайбыз балдар. Сөздөрдүн синонимдерин жазгыла. Тыңшап көрдү. Врач. Грипп. Температурасы жогору. Бат. 3 жолу. Ач карын. Синонимдерин тапкылачы балдар. Айтылышы ар башка, маанилери бирдей. Тыңшап көрдү. Угуп көрдү. Врач. Дарыгер. Грипп. Сасык тумоо. Температурасы жогору. Эт ысыды. Бат. Тез. 3 жолу.
3 mal, aç karın, tamaka çeyin. Gördüңөр балдар? Айтылышы ар башка, бирок маанилери бирдей сөздөр. Билип алдыңарбы? Билип эсиңерге тутуп алгыла балдар. Тазалык ден соолуктун негизи. Ден соолук байлыктын негизи. Тазалык болсо, ар дайым ден соолугуңар чың болот. Ар дайым ден соолукта жүрөсүңөр балдар. Ден соолук болсо, байлык өзү келет. Ден соолугуңар болсо, кай жактан болсун байлыкты эмгегибиз менен таба алабыз. Ар дайым эске сактап жүргүлө. Үй тапшырма балдар. Дарыканада деген темада жазып келесиңер. Эми балдар биз бул Дарыканада деген темада эмнени үйрөндүк, эмнени билдик. WhatsApp байланыш аркылуу байланыш кылабыз, кайтарым байланыш кылабыз. Ушу менен бүгүнкү видео сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.